мас абалында унаа башкарган айдоочу токтоп турган машинаны сүзүп бир адам каза тапты. Бишкекте 6 октябрга караган түнү Коммунаров көчөсүндө жол кырсыгы катталды. Kia унаасынын айдоочусу катуу ылдамдыкта токтоп турган Hyundai Sonatага кагылып, натыйжада бир адам каза болду. Маалыматка караганда, кырсык болгон учурда Hyundai'дын ээси багажды текшерип жаткан. Ал алган жаракаттарынан улам ошол эле жерде каза тапкан. 38 жаштагы Kia айдоочусунун мас абалында экени аныкталып, ал камакка алынды. Фамилия, имущество, число, вес, год рождения. 25.06. Уроженец. Үй бүлөңдү өлтүрөм деп коркутуп 2 миллион рубль опуз алган адам кармалды. УКМК тарабынан кыргыз жараны БИМден опуз алып акча талап кылуу фактысы боюнча козголгон. Кылмыш ишинин алкагында изделип жаткан Ош облусунун тургуну 1984-жылы 25 июнда туулган кыргыз жараны ТУсу аныкталып кармалды. Маалымдама аталган ТУ БАЭде жана Дубайда жүргөндө Асанбектин атын пайдаланып БИМге жана анын туугандарына карата физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуу жолу менен жабырлануучудан 2 миллион рубль өлчөмүндө уурулардын жалпы фонду кирешесине акча талап кылган. Ошондой эле ТУ эгер төлөмдөн баш тартса БИМдин ата-энесин жана балдарын өлтүрөм деп коркутканын белгилеген. 2021-жылдын 12 ноябрында УТнын шериги ЗБ акча алып жаткан жеринен кармалып, Кыргыз УКМКнын тергөө абагына киргизилген. 2022-жылдын 11 майында УТ Кыргыз кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин 3 бөлүгүнүн 2 пунктунда каралган кылмышты жасагандыгы үчүн сыртынан айыпталган. Учурда бул кылмыш ишине тиешеси бар башка адамдарга карата тиешелүү тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, Кыргыз министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурдун апасы болом. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам, эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Туркияда 19 жаштагы кыргызстандык төрөп ымыркайын террасага таштап кеткени айтылууда. Туркиянын Мугла облусунун Бодурум районундагы отелде иштеген Кыргызстандын уу кызы Жи аттуу жараны мейманкананын жатаканасында төрөп ымыркайын сүлгүгө ороп террасага таштап кеткени айтылууда. Бул тууралуу түрк басылмалары жазышууда. Маалым болгондой, аталган жаран 19 жашта, ал Бодрумга иштөө үчүн 5 ай мурун барган. Басылмалар билдиргендей, кыз ооруканага кайрылган, андан соң түрөгөнүн полицияга айткан. Полиция менен медицина кызматкерлери мейманканага барганда жаңы төрүлгөн ымыркайдын чарчап калганы аныкталган. Баланын сөөгү экспертиза жүргүзүү үчүн жиберилди. Учурда кыздын дарыланып жатканы, андан соң анын камакка алына турганы айтылды. Бул окуя боюнча тергөө иштери уланууда. Ал эми окуя тууралуу өлкөнүн Туркиядагы элчилиги азырынча расмий маалымат бере элек. УКМК социалдык тармакта жарыяланган видео боюнча Кыргыз УКМК социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү процессинде блогер Отуевдин жарыялаган публикациясын аныктап, анда 1974-жылы 27 сентябрда Ош облусунун Алай районунда туулган ШШ аттуу жаран Кыргыз УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атын жамынып, Бишкек жылуулук электр борборун көмүр менен камсыз кылуу боюнча ири тендерди утуп алабыз деген шылтоо менен Кыргыз жараны МГАнын 210 миң АКШ долларын жана BMW X7 үлгүсүндөгү унаасын алдоо жолу менен сатып алган. Жүргүзүлгөн аныктоо иш-чараларынан кийин МГАдан жазуу жүзүндөгү
өкмөткө арыз алынып, ал жарыяланган видеороликте көрсөтүлгөн фактыларды тастыктаган. Ыкчам издөө иш-чараларын жүрүшүндө КШШ кармалып, Кыргыз УКМКнын штаб-квартирасына жеткирилген жана ал сүйлөшүү учурунда күнөөсүн толук мойнуна алган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 1 тергөө абагына киргизилген. Учурда Кыргыз УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Чалап ичкен болчу, биринчи уроктон баштап эле ичип, үчүнчү урок башталган болчу, үчүнчү урокто дагы экинчисин ичип, мен биз жүгүп кетип атканда биринчи урок мен жыгып түшкөм, башым айланып, ошо ичим ооруп түшкөн болчу. Биз биринчи сабакта бүтүн чай ичип эле, башка классташтарым биринчи уроктон чай ичип башташканда ошо чылапты. Мен подругам экинчи урокто ичкенде мен физра сабак башталды. Физра сабак башталганда акай чуркаттан кийинде бири-бирибизден башыбыз айланып, көзүбүз айланып чыгыла баштадык. Биринчи классташым чыгылды, андан кийин мен 4-чү болдум. Андан кийин биздин завуч директорубуз келип бизди карап турду, скорый келгенче. Кече 8 октябрь күнү биздин окуучулар Каныбек Алтыбаевда 7 класстын окуучулары Каныбек Алтыбаев мектебинин алдындагы магазинден чалап алуучу. Ал чалапты. Булар окуучулар түштөн кийин саат 1:30 сабак башталган учурда алышат. Саат 1-де. Андан кийин 3-чү саат буларда физкультура сабагында окуучулар биринин артынан бири кусуп, жыгылып, 7 окуучу жыгылып, ошол жерде мектептин астында кусат. Биз скорый чакырабыз, саат 4-тө келет скорый. Скорый менен саат 4-тө детский городскойго инфекционный саат 4-тө алып келдик. 4-төн алып кирип саат 5-терде бизди палатага чыгарды. Реанимационныйда 2 кыз реанимационныйда кечки саат 8-де чыгышат. Ушулардын ата-энелери, мынакей ата-энелер, наркы жактагы ата-эне, мынакей кыздарыбыз кыйналып атат, дагы деле куркканы кусуп атат. Мынакей мынтип кыйналып атышат ата-энелер. Бардыгыбыз ушул жерде биз топтолуп отурабыз. Мынакей. Кече сүйлөбөйсүзбү? Биздин кыздар ушинтип кыйналып атат, келип же санак станцияга келип карабай. СЭС келди, эми СЭС буга тиешеси жок. Мен неберем тяжелый. Мынанда да бир кыз уже тяжелый болуп атат. Ушинтип эле тура албай атышат ордуларынан. Бизден келип кабар алып коюңуздар, суранабыз.